специалисттер жана начар көргөн балдардын мектеби жөнүндө билбечүмүн. Боюнда кезинде апам кулап травма алыпты. Апа үчүн көп нерсе кылгым келет. Мен үчүн ошо ырдап эметкенде жан дүйнө эс ала түшөт да. Төрөлгөндө эле ушинтип жарык дүйнөгө келгем. Башка балдарына караганда сага 2 эсе көбүрөөк көңүл бурат экен. Ошонусу таң камал кармап, ошо менен эле каза болуп калыптыр. Апам укол 3 жыл го дейм. 3 жылга жетпей сүйлөшкөнбүз. Көбүрөөк сүйлөшкөндүн деле пайдасы жок. Анын эгер ата энеси болсо, мындай атоо деп чакырып. И когда над речкой ветер утихал. Анжелика деле клип тартып берем деген. Көз көрбөгөндөн кийин мындай бардыгын ордуна коюш үчүн биринчи кайсыл жакка коерду көз менен көрүп эле коюп коет. Алардан мындай кеммин деп эсептебейм. Көргөн киши күзгө каранып да өзүнө өзү. Экеимде жарыкты сезчүмүн, азыр ал дагы мындай жок болуп калды да. Мугалим Өмөлүү Дарак дейт. Ал ушул өзүнүн кесибин жан дүйнөсү менен сүйүп аткарган жана дагы сонун чыгармаларды ийине жеткирип ырдап жүргөн бүгүнкү биздин каарманыбыз Назгүл Чынарбек кызы болмокчу. Андыктан биз менен болуңуздар дейли. Соло ТВ каналы ар дайым сиздерге жагымдуу маанай тартуулаганга аракет жасайт. Андыктан билдирүү да калтырууну унутпаңыз. Ал эми биз сапарыбызды дал ушул Назгүл эжекебиз менен маегибизди улантабыз. Достор, жаңы жогоруда эле сиздер менен таанышкандай Назгүл эжекебиз менен сонун маек курабыз деп сөз бергендей эле азыр мынакей Назгүл эжебиздин жанында турабыз. Иштериңиз жакшыбы эже? Жакшы, саламатсыздарбы? Келиңиз анда биздин жалпы катталуучулар менен амандашып саламдашабыз. Саламатсыздарбы, ардактуу Соло медиа порталынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кыргыз калкым. Аял затын келе жаткан майрамы менен куттуктайм. Апамдын туулган күнүнө көбүрөөк маани берет окшойм. Эми акыркы учурда ошондой сезилип калды. Себеп дегенде апа үчүн көп нерсе кылгым келет. Анын туулган күнүндө аны сүйүндүрүп, негизи күнүгө жакшылык кылып сүйүндүрүш керек, бирок ошол күнү өзгөчө мен үчүн апамды жакшылап көңүл буруп, күлкү тартуулап, сүйүнүч тартуулагым келет да. Азыр дал ушул 39-чу мектепте турабыз. Бул жерде эмгектенип атканыңызга канча убакыт болду? Мен 1,5 жылдай болуптур эмгектенип атканыма. Бирок буга чейин дагы мен агайым иштеген үчүн кээде келип, сабагын көрүп кетип, ошентип турчумун. Концерттерине кээде ырдап берип калып, бул мектепте уже кичинекейимден бери гимн, ушул гимназия болгондон кийин гимн жазып бергем. Бир куплет кыргыз тилинде. Демек, Назгүл эже келатканда бардык нерсени өзүңүз билесиз жатка эле. Билем, билип калдым. Канчынчы класстарга сабак бересиз? Эмне сабактан? Музыка сабагынан 1 класстан 7 класска чейин музыка сабагы өтөлөт, негизи программа боюнча. Ошол класстардын бардыгына берем, орус, кыргыз класстар. Балдар азыркы учурда көбүнчө эмнеге суусап жатышат, кичинекей бөөктөрүбүз, көбүнчө биз азыр телефонду карматып коюп эле ата-энелер көбүрөөк көңүл бурбай атышат да. Ошо суусап атышат көңүл бурууга. Пандемиядан кийин андай онлайн эмес, офлайн сабакты сагынышып, бетме-бет мындай жандуу өтүлчү сабактарды сагынып калышыптыр. Демек, балдар менен иштешүүдөн эмне аласыз? Мен балдар менен негизи эле балдарды жакшы көрөм, өзүм кичинекеймин. Кичинекей балдардан чоңурактарына чейин тил табышып, ошолор менен сүйлөшкүм келчү.
бала мүнөз деп коебу же бала кыял деп коебу, ушул ошондой мында анан алардын көңүлүн таап, ойнотуп, күлдүрүп ушинтким келет. Ошондуктан ушу балдардын менен иштешүүдө мага мындай кыйынчылык такыр жок да. Өзүңүз эми баягы айтып калбадыңызбы, буга чейинки агай мүмкүнчүлүгү чектелген агай болчу, көзү азиз болчу депчи. Ушу балдарга сабак берүүдө кыйынчылыктар туулбайбы? Кыйынчылыктар болот, албетте болот, бирок бирөөсү мындай бейбаш кылып атса, экинчиси айта коет, же болбосо тынч отур дей коет, кичине жардамдаша коюшат. Эң башкысы сен өзүңдү сабакта мугалим катары мындай уверенно, кандай деп айтсам, уверенно алып жүрүш керек да. Өзүнө ишенип, анан мындай баш бербей, кичине баш бербейт десе эле аларды гнобить этип, же болбосо урушуп кагып силкип эмес. Мындай мугалим экениңди дистанцияны кармап сабак өтүш керек экен да. Гастролдоп деп калдыңыз, дал ушул музыка сиз үчүн эмне, кайсы аспаптарда колдонуп атканды үйрөнүп калдыңыз? Кененирээк айтып берсеңиз, ушул музыка чөйрөсүнө аралашып калууңуздун негизги максаты тууралуу. Музыка чөйрөсүнө негизинен менин ата-энем эки жагынан тең, экөө тең мындай ырдашат да. Слухтары бар. Атам гитара чертчү, анан мен дагы ошо атамды тартып, ошон генден өтүп окшойт. Анан классташым дагы гитара ойноп, ошодон кызыгып 10-класстан баштап гитараны үйрөнгөм. Ага чейин болсо 6-класстан 10-класска чейин 5 жыл 9 детский музыкальный мектепте, музыкалык мектепте окудум. Ал жакта болсо баян классын бүткөм. Музыкага аралашкан максаты деле өзүм үчүн болуш керек да, биринчиден. Өзүмө жагат, ырдаган жагат, жан дүйнөмдү эс алат да. Ырдаганда бугуң чыгат. Ар ким ар кандай түр менен чыгарат бугун. Мен үчүн ошо ырдап эметкенде жан дүйнө эс ала түшөт да. Ошол көзүңүздүн көрбөй калышы эмне себептен болду, же төрөлгөндө деле ушундай болуп жарык дүйнөгө келгенсизби? Ооба, төрөлгөндө эле ушинтип жарык дүйнөгө келгем. Негизи башкы причинасы, себебин эч ким деле билбейт. Анткени менде үй бүлөмдө баарынын эле ден соолугу жакшы. Кудайга шүгүр. Анан боюнда кезинде апам кулап травма алыптыр, ошодон болушу мүмкүн. Бирок ошо төрөлгөндөн баштап эле ушундай болуп төрөлгөм да. Мен үчүн ошо ата-эненин сага болгон кызматы, сага болгон эмгеги эки эсе чоң болот экен. Башка балдарына караганда сага эки эсе көбүрөөк көңүл бурат экен. Ошонусун актайын деп мен ошо мектептен эле мектепке кичине кечирээк кирип калдым. 9 жашым ал себептегенде бул көз азиздер жана начар көргөн балдардын мектеби жөнүндө билбечүмүн. Ошо кичине кечирээк билип калып, кечирээк окуган үчүн, кичине акылыма кирип окуп баштаган үчүнбү, мындай жакшы окуйм. Атам таластан бери келип окутуп атат, ай сайын келип кетет деп өзүмө ошо 1-классымда эле мындай сөз берип, атам үйгө кетип баратса ыйлабай калып, атамды аяпчы. 1-класста таштап кетти, аяк интернатта эми. Ал таштап кеткенде ошо мындай ыйлабай атамды аяп калып калгам да, иши кылып. Ошон үчүн ата-энеме мындай эч качан мындай подводить этпейм, эмгегин актаганга аракет кылам. Ушунчалык мен үчүн аракет кылышты. Мен дагы ошондой татыктуу адам болуп чоңоюшум керек деп кичинекей мен ошону ойлончумун да. Мынакей ата-эненин орду канчалык бийик экенин сиздин айтсаңыз, ошол нерсени билдик десек да болот. Анан атаңыз тууралуу акыркы пост жазган экенсиз. 17 декабрда 60 жашка чыккан. Ал убакта биз юбилейный мындай каар болчу. Эми бунун баары шылтоо экен. Азыр ойлоп көрсөм, куртка алып берейин деп, курткаңызды алыңыз деп акча салгам. Ал болсо алып албай сүйүнүп, кызым балдарың чоңойгон соң турбайбы деп. Ошодон кийин
аябай картайыптырмын деп да сүйлөп калды, көп сүйлөштүк. Жаңы жылда да эмнегедир бара алган жокмун айылга. Анан 7 январда ошо астмасы бар болчу, хронический. Анан ошонусу таңгамал кармап, ошо менен эле каза болуп калыптыр. Апам укол сайганга жетишпей калыптыр да. Мени ошондо алып кетишти, Оозбай. Тияка барганда Оозушту. Ата-эненин ооба бийиктигин билчүбүз, бирок мындан дагы эми баркын билип калдым. Бардык көрөрмандарга айтмакчымын, ата-эненин ар бир мындай жакшылыгына барып жетишип калыш керек экен да. Эмне себептен эртеңки күндө кандай болуп кетер белгисиз экен. Эч кандай шылтоого алдырбай, ата-энени убагында барктай билип жүрүш керек экен. Туура айтасыз. Көбүнчө сизде эмне деп сизге кеңеш берип, сизди эмне деп эркелетчү эле атаңыз? Атам ошо атама аябай жакын болчумун. Атам мени баарынан дагы өйдө түшүнгөндөй түшүнчү. Накутай, Накуай деп эле, Назгуля деп эле эркелетчү, жакшы көрчү аябай. Кеңештери көп болчу. Мени ал оюна койсо мени депутат кылгысы бар болчу. Саясатка аралашып, сен Кыргызстанды өнүктүрчү деп эле мага бир чоң үмүт кое берчи. Андайга мен такырышыгым да жок, каалоом да жок болуп, мындай юрист да болгон жокмун. Музыкага жан дүйнөм тартып туралды. Юристтердин көбү жумуш таба албай жүрөт. Ошон үчүн үмүтүн актай алган жокмун, бирок ырчылыгымды баалачу, бирок мындай монтип мактап, элдин алдында мактанып эметпечү да. Ичинен сүйүнүп, ичинен жакшы көрүп коюп, анан акыркы сүйлөшкөндө ошо негедир телефондон ырдап берчи деп эч качан өзү монтип суранбачы. Ошондо суранышты, апам экөө ырдап берчи деп телефон менен 3 күн калганда сүйлөштүм окшойт, 4-үндө. Ырдап 1 сааттан ашык Ошкадан бекер да сүйлөшүп отурганбыз. Ал дагы гитарасын алып чыгып ырдап, ошол акыркы сүйлөшкөнүбүз болуптур. Кичине тоголок болуш керек, Мына ушул пианинонун дагы үнү ушунчалык адамды эс алдырат эже. Сиз дагы ошол көпчүлүк учурда эс алууну көпчүлүгү башка жактарга барып, достор менен чогулса, сиз ушул пианинонун жанына отуруп, ырдап анан эс алуунун черин жазсаңыз керек. Ооба, чер жазылат музыкадан. Жогоруда айтып кеткендей эле ошо жан дүйнө эс алып, бугуң чыгып, черткиң келет. Суусаганда эле ушу музыка аябай эме болуп калат экен да, жашоонун бир бөлүгү болупчу. Может, эң маанилүүлөрүнүн бири эмес болушу мүмкүн, бирок мындай мисалы мен гитарамды бияка калтырып кетсем, үйгө барганда именно ошо күнү гитара чертким келип калат да. Турса чертилбейт дегендей мындай күнүгө негизинен эле музыкага иштеп эметкен үчүн өзүм жакшы көргөнүм аз келгенсип, ошо профессиям дагы, кесибим дагы ошол болуп калган үчүн аябай эле жакынмын да музыкага. Ушул чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлү. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз болуп атат? Акжол Шарипов менен сонун бир ырыңыздар чыкты эле. Андан кийин жаңы чыгармалар пайда болуп атабы же азырынча кандайдыр бир эс алуу тыныгы болуп жатабы? Мен негизи эле кээде эле өзүм үчүн деп ырдап коюшум мүмкүн. Акжол Шарипов менен ооба эмнеге ажыраштыңар деген чыккан башында, анан пока ошо өнүгө элек, себеп дегенде мен ага өзүмдүн салымымды кошушум керек деп ойлойм да. Анан негизи эле шоу бизнеске аралашыш үчүн, гастролдорго чыгыш үчүн мындай гос жумушта иштебеген бир башка жумушуң болуш керек экен. Бул жактан байланып каласың. То есть мындай
сурана албайсың, эми окуучулар замена жок. Ошон үчүн мен өзүм үчүн эле кээде ырдап мындай бир үйүндө сынак конкурстары болот го, ошолорго чыккым келет да. Эгер ырдагым келсе, элге көргөзгүм келсе, мындай Instagram аркылуу эле өзүмдүн подписчиктериме ырдап берип, же болбосо гитара чертип берип, комуз чертип берип көргөзгүм келет да. Кандай сынактарга катышып көрдүңүз ушул ырдоо боюнча? Чоң деле сынактарга катыша элеккем. Ошого азыр өкүнөм кичине. Ошо конкурстар, Асман сыяктуу же болбосо эми башка за границей конкурстарга уже катышып өнүктүрүп, мындай кичине сынактарга эметким келет. Сынактардан таласта эл ырчысын эл тандайт деген бир конкурс болгон. Ошол жерден биринчи местаны алдык, орунду. Негизи өзүмдүн жеримде бир да жолу концертке катышып көрө элек экем, башка областтарда ырдап, таластарда элек экем, атын эми ырдап бере элек экем, концертке алып барып. Ошон үчүн ошого катышкан болчумун. Өзүм үчүн мындай, анын призи үчүн эмес, өзүм үчүн жан дүйнөмө мындай бир күч алат экенсиң да. Буюрса анда жаңы ырларды дагы күтөт экенбиз да. Анан өзүңүз айтып калбадыңызбы? Бул гос жумуштар деп мамлекетке тийиштүү жумуштарда айлык акы аябай аз, баардыгыбызга белгилүү. Анан жөлөк пул дагы аласызбы бул мамлекет тарабынан? Жөлөк пул берилебизби? Ооба, жөлөк пул берилет. Эми мамлекет аз берет деп дагы ага өзүнүн бюджети ошондо болсо, биздин жетишкендигибиз ошондо болсо, каяктан көбүрөөк акча чыкмак эле. Мал чарба менен алек болгондор азайып кетсе, баары эле чет өлкөлөргө кетип, Кыргызстанда элдер азайып, мындай иштеген высококвалифицированный специалисттердин баары чет өлкөгө кетип атса, анан биздин Кыргызстан кантип өнүкмөк эле. Еще мамлекетке бир эле нерсени сурамакмын. Эгер мүмкүнчүлүгүм болуп калса, просто ошондой мындай аябай чындап эле өзүнүн эмесине татыктуу, кесибине татыктуу специалисттер болсо, ошону кичине просто поддерживать этип, мындай стимулировать этип туруш керек да. Ошондо биздин өлкөгө жумуш болсо биринчи, анан баардык биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыз бияка эле келип иштемек дейм да. Айлыгым деле 12 000 ооба. Анан айтып да салдым. Бирок буну аз деп эсептейм. Мага бир айыма өзүм үчүн жетет. Кийин турмуш курганда анан экөөлөп иштесек, анда деле жеткизген. Негизи акчаны кармаганды туура билсең, жеткизсе болот да. Неге айтып калбайсызбы турмуш курганда деп? Ушул жаатта пландар барбы? Ооба, пландар чоң. Бирок кандидаттар жогурак азырынча. То есть болуп турат, болуп турчу баардыгынын эле жашоосунда болот болуш керек, эми анын жашырып деле кереги жок. Көптөгөн жакшы нерселер болот, жакшы адамдар жолугат жолуңда. Бирок тилекке каршы алар буйрубаптыр, ошондуктан азыр андай кандидат деле жок. Мүмкүн жүрөгүмө жакын адам бар болушу мүмкүн, бирок ал эми мендики эмес болушу мүмкүн да. Жүрөгүңүздү ээлеп алып, мындай кандайдыр бир убакыт сүйлөшкөн адам болду беле ушул убакытка чейин? Болот да, ооба болгон. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр эле? 3 жылга дейм. 3 жылга жетпей сүйлөшкөнбүз. Көбүрөөк сүйлөшкөндүн деле пайдасы жок. Чересчур мындай. Ар кандай да жашоодо, бирок болгон болот. 3 жыл сүйлөшүп анан эмнеге баягы бир кичинекей мамлекетке айланбай калдыңыздар эле? Билбейм, өзүнүн себептери бар. Аны айтпасак деле болот. Эми ошондой экен, буйрук ошондой окшойт. Буйрус эже жакшылыктардан эмдилбеш керек. Алдыда дагы да болот. Анда негизи эле мына жүрөгүңүздү ээлей турган адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мен үчүн эң эле баардык сапаттар жакшы сапаттарга ээ болуш керек, бирок эң башкысы мен кандай болсом, ошондой бойдон калып алып жакшы көрө алса, анан эгер ошол адам менин жүрөгүмө жакын болуп туруп, анан кандай болсоң, ошондой бойдон калып алып жашоосуна калып алып киргизе алса, анда мен ал үчүн бүт нерсени кылмакмын да. Жогоруда айтып кеткендей эле, мындай атамды жогото алдым,
Мен анын ата энесин өзүм ата деген сөздөн биз сагынабыз да. Андай уже сөздү айта албайсың. Анан ошо анын эгер ата энеси болсо, мындай атоо деп чакырып, өзүмдүн атамдай жакшы көрүп өткүм келет да. Туура айтасыз. Сиздин жаныңызда отуруп, мына ушул ата бар нерсенин баркын билбеген кээ бирки балдар бар, кыздары бар, ушул атасын экинчи орунга коюп койгондор дагы бар да. Алар үчүн дагы бул нерсе сабак болду окшойт. Атасы бар адамдар аябай бактылуу болсуңар деп айта кетели. Эстечи андай чак кайда, экөөбүз бакта басканда, коңур жел жортуп таң эрте, кош жылдыз, кош жылдыз турган асманда, жылдыздан сүйүүсен тиле, жылдыздан сүйүү мен тиле. Ал экөө биздин жылдыздын албадык, беленчиле. Сонун ырдайсыз негизи. Ушул гитараны кантип үйрөндүңүз же ошо окуу жайда үйрөтүшүп эле? Жок, мен ошол жогоруда айтып кеткендей эле биздин классташыбыз үйрөнүп келген гитараны. Негизи эле атам чертчү, бирок мындай үйрөтпөчү да, нерв чыдабай кетчү эле. Кичине эме бир аз туура эмес кылып койсоң урушчу да. Ушуну кантип кыла албайсың деп элечи. Анан атаман үйрөнгөн жокмун. Атаман башка нерселерди, шахматты үйрөндүм. Гитараны болсо ошо классташыбыз 10 класста үйрөнүп келиптир. Ошодон кийин ал черткен көп көрүп жүрүп, күнүгө көрүп жүрүп, кызыгуум өрчүп кетти. Анан ошол баладан үйрөнүп баштагам. Анан кийин өзүм дагы кошумчалап өздөштүрүп аракет кылып келатам азырга чейин. На пушке леса рос кудрявый клен, белую березу был тот клен влюблен. И когда над речкой ветер утихал, клен своей березе тихо напевал: белая береза, я тебя люблю, протяни мне ветку свою тонкую, без любви и ласки погибаю я. Белая береза, я люблю тебя. Но однажды ветер это услыхал, злой черной тучей он на клен напал, и в бою в неравном, как прощальный зов, раздалась песня радости его. Белая береза, я тебя люблю, протяни мне ветку свою тонкую, без любви и ласки погибаю
Ушул Назгүлчө негизи эле канча тилде ырдай аласыз? Гитара менен ошо көбүнчө эле орусча, кыргызча ырларды ырдайм. Анан негизинен түрк тилинде жакында эле бир конкурс болуп өттү. Райондук мугалимдер арасында ошондо түрк тилинде ырдашка туура келди, ырдадым. Мындай ар кайсы тилден бирден ырларды билем да. Индияча, жана Алишан ырын билем, Made in India деген кичинекей мен тоже ата энем магнитофон алып берип ошого көндүрүп, сен Алиша болосуң дешип ырда, Диана Гурцкая болосуң деп эле апам. Французча бир ыр билем, итальянча бир ыр билем, ушундай да эми. Бирок ошо англисче произношением мындай жакшы эле окуйм, бирок эмнегедир ошо англисче ырдабаптырмын да ушуга чейин. Ал мынакей башка ырчылардан сунуш түшкөндөр барбы? Мисалы үчүн кел чогуу ырдайлы дуэт катары деп. Ооба, болгон. Буга чейин мүмкүн мен өзүм каалабаман болуш керек да. Өзүм көп каалабай, мындай көп умтулуп ошого аракет кылган жокмун. Анан ошон үчүн Анжелика деле клип тартып берем деген, көп ырчылар менен дуэт ырдагам, Айгүл Чагалова, Илгиз Абдалиев, Даниэль, көп ырчыларды мындай жеке тааныйм да. Бирок ырда жардам берем дегендер дагы болгон. Ошо Анжелика катарында дагы бир-эки ырчы болушкан. Демек сиздин балдар менен иштешүү көбүрөөк сизге жагат. Ырчылыктан көбүрөөк деп айтууга деле болбойт го. Бирок мага мындай стабилдүү жумуш болсо да. Себеп дегенде азыркы жашоодо квартплата деген бар, айдан айга берилип турчу. Өзүңүн үйүң жок болгондон кийин пока убагында бериш керек. Гастролдук жумуш деген убактылуу да. Жаңы эски мындай гүлдөрдөй эле да. Жаңы гүл пайда болгондо эскилери уже солуп калат, өчүп калат. Мугалимдик кесип бул өмүрүңө жетчү кесип да. Туура. Квартплат деп калбадыңызбы? Бул жакта кимдер менен жашайсыз? Анан батириңизге канча төлөйсүз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Жок, эми нормально эле, баасы үчөөбүз жашайбыз. Кыздар менен жашайсыз. Демек алар сизге жардам берет экен да, майда чечтеңизгө. Үй жумуштарын өзүм деле кыла алам. Единственное, алар батыраак кыймылдашы мүмкүн. Менден чамдагайраак болушу мүмкүн. Көз көрбөгөндөн кийин мындай бардыгын ордуна коюш үчүн биринчи кайсыл жакка коерду көз менен көрүп эле коюп коет. Биз болсо бул жер бошпу, берге койсом эч нерсе жокпу деп аны карап көрүп койгончу мындай эки эсе движениялар керек, убакыт керек. Мен дагы алардан мындай кеммин деп эсептебейм. Кылчу жумуштардын баарын эле кыла алам да. Өзүмдү өзүм обслуживать этип жүрө берем. Жардам берчү жерден жардам беришет. Бир жакка барарда там боенто коюп, түзөнтө коюп, мындай көргөн киши күзгө каранып да өзүнө өзү. Мени тигил эжелерге баягы нормально эле экен, кетем сонун эле болуп тура, кете берейин деп сурайсың, анан ой укмуштап койсо кетип каласың ошо менен аркан карабай атат. Демек кийимге чабылда деле ошол кыздар жардам берет. Ошолор же болбосо сиңдилерим келип калса жардам берет. Бирок алардын жардамы ошо алып барып алып келүүдө да, базар ичинде кыйын да ориентироваться эткен. Алып барып алып келип, буну кармай туруп, тигини кармай туруп, могулар бар экен деп көрсөтөт, бирок тандоодо өзүм тандайм да. Өзүмө жакканын тандайм. Эми көзүңүз мындай кичине процент болсо да көрөбү? Жок, кичинекейимде жарыкты сезчүмүн, азыр ал дагы мындай жок болуп калды да. Убакыт өтүшү менен жок болуп кетти окшойт. Азыр андай же пианинону жоңойгум келбей турат. Ушунун коштоосунда бир ыры дарсак кантесиз? Мен мындай эле чертип берейин. Мындай эле чертип бериңиз анда.
мына ушул музыка сиздин жан дүйнөңүздө ушунчалык орун алганын билинип турат. Анан өзүңүз дагы ушул калем кармап, ыр дагы түшүрүп койсоңуз керек. Ыр жазуу жаатында кандайсыз? Ошо ыр жазам, кээде ушундай эме бир илхом келген учурларда ушул мектепке гимн жазып берген, айтып кеткендей эле. Андан мурун ошо 10-класста ушундай бир ырды сурап радиого бир дуэт бар болчу, башка бир ырчы менен. Ушуну радиого, Талас радиосуна сурашып атат, экөөбүздүн ырдаганыбызды бере берсем болобу десем, жок, бул ырды деген жакында эле сатып ийдим башка бирөөгө, экөөбүз уже ырдаганга, анакыбыз жок болуп калды деп айткандан кийин, аябай мындай ал ырды болсо тиги ошо байке өзү чыгарган да сөзүн, онун. Мен аябай ошодон таасирлендимби, мындай капа болдум да, бере албай калганыначы, атайын бербей койгон жок. Анан ошол күнү мындай үйгө келип, башка ырчылар разрешение беришти. Ошол эле бере албай калды сатып жиберген үчүн. Анан ошондон кийин үйгө келип, неге мен өзүм ыр чыгара албайм деп мындай намыстанып, ойлонуп, анан ошол күнү 10-класстын аяк жагы болуп калган, 10-классты бүткөндөн кийин болуш керек. Даже ошондо негедир ырдап, деп кыңылдап үйдө жатып, анан ошо өзүмдүн бир эле ырым бар, ошол чыккан да. Ошондон кийин таасирленгенден кийин. Бирок ал азыр силерге ырдап бербей жаткан себеби бар. Ушулга чейин пока аранжировкаланып элек, өзүбүздүн узкий кругтарда эле ырдайм. Азыр ар кандай го, өзүң ырыңды аябай кызганат экенсиң. Өзүң ырыңды өзүң ырдагың келет экен, билбейм кантип сатышат башкалар. Жалгыз бир ырым бар. Анан ошону өзүм кийин ошо аранжировкалап, жакынкы арадагы мүмкүнчүлүк болор менен жаздыргым келет да. Демек, ыр жазган, аранжировка жасаган биздин агаларыбыз дагы ушул Назгүл эжекебиздин өзүнүн калемине таандуу ырларды дагы жазсаңыздар болот, чогуу иштесек дагы болот да, Назгүл эже? Назгүл эже бардыгына даяр, эң башкы сиздерден гана көмөк керек. Назгүл эже, сизге чоң рахмат. Ушундай сабак өтөсөңүз дагы алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин каналга сонун бир маек куруп бергениңизге. Анан сөздүн аягы баягы биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө сизден жакшы бир каалоо тилек болсун. Мен бардыгына тынчтык каалайм, жакшылыктардын баарын каалайм. Эң башкысы тынчтык, ден соолук. Эч качан оорубай эле, ушул абалга карата, абалдан кийин, пандемиядан кийин баарыбыздын бири-бирибизге баркыбыз билинди окшойт. Свободанын баркы билинди, боштондуктун, окуучулардын баркы биз үчүн билинсе, биздин баркыбыз окуучулар үчүн дагы билинди деп ишенем. Ата-энелер үчүн мугалим кандай эмгек кылып атканын сезишти окшойт. Анан кийин ден соолуктун баркын билдик эң башкысы. Даже жакындарыңа бара албай, даже прогулкага чыга албай калган учурлар болду. Ошондуктан ар бир көз ирмемди баалап жүрүңүздөр. Жашоого бир келгенден кийин бул жашоону татыктуу жашап өтүш керек. Эч кандай кайгырбаш керек. Ар бирөөбүздө ушундай проблемалар болот экен, недостатоктор болот. Чектелүүлөр негизи эле бардык адамдардын мүмкүнчүлүгү. Сейчас. Негизи эле ошо бардык адамдардын, ар бир адамдын эле бир нерсесинен болбосо бир нерсесинен тилекке каршы кемчилик болот экен. Ошондуктан эч нерсеге карабай, эч нерсеге кайгырбай, аны жеңе билип, жашоо ушундай экен. Ошон үчүн бардык нерсени жеңе билиңиздер. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Иштериңиздерге, окууларыңыздарга, бардык кылып жүргөн нерсеңиздердин башаты эмеси үзүрүн көрүңүздөр.